Капар Медбеков атындагы музыкалык драма театры 30 майдан 1-июнга чейин көрүүчүлөр үчүн эшигин ачты. Келген театр сүйүүчүлөргө драматург Курманбек Токтоналиевдин Дүрбөлөң чыгармасы тартууланууда. Үйүнө карап үйдө болмас. Биз таласка кеттик. Бохоронго кеттик айтып үйгө келгенде түшүндүм. Кыргыз элинде каада салттар менен коштолгон ашыкча ысырапкорчулук, анын кесепеттерин театр чеберлери сахнада көргөзүп беришти. Мындай көйгөйдү элге жеткирип, ашыкча чыгымдарды токтотуу драматург Курманбек Токтоналиевдин Дүрбөлөң чыгармасында кеңири баяндалган. Дүрбөлөң спектакль негизи жакшы ойноп атыр. Мага жакты. Бүттүгү ошо өзүстөн чыккан нерсе буларчы. Өстөн чыгып жашынакай болуп, ошол немени койсо экен, ошо ысырапчылыкты койсо экен деп түшүнбөгөндөргө кичине неме маани кетип атыр да бирден. Негизи бизде ысырапчылык көп эле. Жанагындай өлгөн жеткендерге, жанагындай килимди мата сата, ушуларды жөн эле коюп эле, жөн эле колунан келсе жашынакай кылып эле жардам болсо акчасын берип койсо. Күнүмдүк жашоодо байкала бербеген мындай көйгөй көрүүчүлөр үчүн таасирдүү болду. 2 жылкы союп, мал союш это өтө жакшы эмес да. Ошон үчүн ушу салтты кармаш керек, союш керек, неме кылыш керек, өтө көп чоң неме ысырапчылык кетирбеш керек. Анан мына материалдардын көрө, коробка, шарупкадан көрө ошо элге кичине жардам бергеннен акча берип койсо, өзүнүн күчүнөн чыккан, сен мынча бересиң, мынча беришим керек деп айткандан көрө, колунан келгенин жардам берсе. Ашыкча чыгым ысырапкорчулуктун кесепеттерин калкка түшүндүрүү иштери бүгүнкү күндө үзгүлтүксүз уланууда. Калк арасында калыптанып калган ашыкча чыгымдарды жоюу боюнча жүргүзүлгөн бул аракеттерди Талаш шаардык мэриясы демилгелеп, Капар Медбеков атындагы музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан колдоого алынып, ишке ашырылууда. Жок деген өзүм алып барган материалды өзүм алып келбейди. Карачы алып келген Кытай баркы. Ошо жарык чыккандан бери кайсыл жерде ошол майыт чыккан жерлердин бардыгына атайын түзүлгөн комиссия барып, баягы ашык баш мал сойбогула, өтө көп ыгым-чыгымдарды келтирбегиле деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Негизи ошо шаар тургундары деле ошол биздин өтүнүчтөрдү, суранычтарды туура кабыл алып, өтө ашык баш ыгым-чыгымдар мындай азайды да. Мурдага караганда бир топ ошо азаюу жолуна барды. Элдер бири-бирине эрегишип эле, жапай каада салтты кубалап эле буга чейин ошо экиде мал союп, өтө эле көп жагында килем, ашык баш кездемелер, жана башка ыгым-чыгымдар болуп жаткан. Бирок эл деле ушул жарылыктын чыгышын күткөндөй эле мындай өтө ашык баш ысырапкерчиликтер мындай азайып баратат. Спектаклдин соңунда театр сүйүүчүлөргө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан ысырапкорчулукту жоюу боюнча маалыматтык түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул аракеттер президент Садыр Жапаровдун үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү, үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыктын негизинде ишке ашырылды. 8 жыл өзүмө келди я чапан. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Меманбеков, Урмат Додурбек уулу, Талаш шаары.